Ооба, мен сурасам кайра айтып атасыз. Акырын сүйлөңүз. Акырын сүйлөңүз. Бул давлениеси бар, жүрөгү ооруйт. Акырын сүйлөңүз. Жетимдин көз жашын караш керек ушул. Ошондо билим берүү министрлиги өздөрүнүн пайдасын ойлоп атабы? Бул жерде Акылбек Жапаровдун чечими бар. Маяк менен сүйлөшүп, бул жай сүйлөгөн сайын заблуждениеге калып келе коюңуз. Сиз алган билимди мен да алгам. Көргүлө, соттун чечими мыйзам чегинде 4 баланыкы эле туура келет экен. Ошондо билим берүү министрлиги соттун чечимине баа бересиздер силер, Буга чейин соттун чечими деген болгон эмес. Бул зацепка, интернатты жабыш үчүн капкан. Өнөкөй жаран жетимдин башын сылайт. Бул жерде башка чыгып атат. Алын жетим жетилет, алар деле бир жетилер, ошо мамлекеттин бир керегине жарар. Эми менин балдарым кайка барат? 2 жылга 11-ди бүткөнүнө. Элдин көз жашын укпайт. Сөзсүз түрдө бир жерде жардам салыш керек, же митинг кылыш керек. Булар өзүн билемдик кылып, министрлер чыгарган токтомуна биз каршы болуп келдик. Жетим бала сотко кантип барып эмне деп чечим чыгарат? Сөздөрмө киргизсе да аны да укпай атасыз. Могул жерде жөнөкөй адамдын сөзүн да кошо укпай атасыз. Жерде жетим балдарды биз алсыз болуп атабыз. Лицей ушунча бай Урматтуу көрүүчүлөр, Таластан жана Бишкек шаарынан жүзгө чукул Чалдыбар мектеп интернатынын бүтүрүүчүлөрү, ал жерде окуган жетим жана томоо жетим балдардын ата-энелери, жакындары жана ошол жерде билим берген мугалимдердин коллективи кошулуп, билим берүү министрлигинин алдына азыр келип отурат учурда. Бул жерге максат билим берүү министрлигине жолукпайт, анткени бул чогулган эл билим берүү министринин буйругуна нааразы жана ишенбөөчүлүк көргөзүп жаткан учуру. Чогулган адамдар азыр бул жерден кат тыштап коюп гана өкмөт үйүнүн алдына барып, президенттин кабыл алуусун, анын жакшы бир жака чечип берүүсүн суранышат жана өтүнүшөт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсызбы, кандайсыз? Бул жака келиш максат кандай болуп атат азыр? Бул билим берүү министрлигине биз Талас областынын Бакай ата районунда Чалдыбай интернатынын мыйзамсыз булар өзүн билемдик кылып министрлер чыгарган токтомуна биз каршы болуп келдик. Буйругуна каршы болуп келдик да. Андан кийин биз бул азыр министрге киребиз деп, жок, биз министрге кирбейбиз. Министрликке биз недоверие көрсөтүп атабыз. Ал ошо лицейге, ушул элди экке бөлгөнгө өзү башында туруп атпайбы. Кайтып биз доверие көрсөтөбүз. Биз только азыр кайрылуубузду гана эскертип, кайрылуубузду бере турган жеринде баарын 3 тарапка берип туруп, андан кийин Садыр Нуркожоевичту кабыл алуусун күтөбүз. Биз ошо Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичтин кабыл алуусун гана күтөбүз. Бизге министрдин берди эч кандай кызыктар эмес, өзү кызыктар лицейге болуп атат. Биз ошол үчүн элдин баары чогулуп келген, Таластан келдик баардыгыбыз. Канча адам бар бул жерде жалпысынан? Жалпысынан баардыгы азыр 100 болуп калдык. Биз азыр жумуштарлар баарын тыштап келдик. Биз азыр кайрылып эле беребиз атабыз. Министрдин качан жообу чыккандан кийин президент ошондо гана биз иштеп пландап аткара алабыз. Бизди только суранышыбыз кабыл алсын президент. Биз түшүндүрүп баардык ылайыктуу түшүндүрүп берели. Bunun баары ошондо азыр кайрылууда, Бул министрдин өзүнө кайрылуу. Өзүнө кайрылуу. Ушу Талас облусунда жана Чалдыбар интернаты боюнча министр чыгарган токтомду артка кайтаруу боюнча болуп атат. Жарандардын кайрылуусу. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кагаздын калыңдыгын көрдүңүздөр, ушунча элдер келип Таластан бери, алыстан бери келип туруп, министрдин өзүнө кайрылып атат. Министрге үндөрү жетеби, жетпей, бирок министрге буга чейин деле айтылган, министр айым өзү деле барып көргөн, бирок эмнегедир ушунча адамды азапка салып, убарасын тарттырып аткан учуру. Мен Арыстанбеков Акылбүй, томолой 5 бала бар ошол жерде. Атадан да жок, энеден да жок. Мен ошолорду ушуларга биринчи ата, биринчи эне болуп ошол жерден билим алды айланайындар. Эми келип жаап отса туура эмес болуп атыр. Азыр сиз дагы эми Таластан бери келдиңиз. Таластан бери келдим. Мен Шекер айылынан келдим, Чыңгыз атанын жеринен келдим жаным. Шекер эми эң алыска айыл болуп калды. Эң алыска айыл, түпкүлдүн түбүнөн келдим. Мен ошолордун эн атасы жоктой кылбайын деп келдим, картаңдыгыма караган жокмун жаным. Эми азыр ал мектепти жаабабыз деп айтып атат министрлик. Жаап, лицей кылып койбоду балам. Лицейге жаап, жетимдердин баарын кууду туштурап, ошол туура эмес алтыным. Эми сиздин балдарыңыз кайда барат эми? Эми менин балдарым кайка барат? 2 жылга 11-ди бүткөнүнө. Асты бүтүп кетип атат. Мына бүбүгүрө тоголок молдодан бүттү. Мен тууралыгын эле айтам барам. Туура түшүнсөңөр. Балдары ыйлап атыр, 2 жылды каяктан окуйбуз 11-ди деп. Алар да билим алыш керек. Биз эне болсок, булар да ошондой эне ата болду алтындарым. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн дагы бир маалымат берип кетейин. Бул жерде аркада
чогулуп турган элдер булар Талас облусунан бери келген жарандар. Булар деген эмнеге келди? Талас облусунун Бакай Ата районунда облус боюнча жалгыз гана мектеп-интернат бар, Чалдыбар деген. Ошол мектеп-интернаттын болжол менен 100 жылга жакын тарыхы бар. Ошол мектеп-интернатта окуган азыр эле бир апабыз айтып кетпеди, 5 томолой жетим баланын чоң энесимин депчи. Ошол мектеп-интернатта жалаң гана ошондой соттун чечими менен томолой жана жартым жетимдер билим алып, ошол жакта жашап, ошол жакта тамак ичип, ошол жакта күн өткөрүп келишкен. Бул жерде болсо чогулган элдер ошол мектеп-интернатта окуган кичинекей бөбөктөрүбүздүн жакындары, мугалимдери жана ошол интернатта бүтүргөн бүтүрүүчүлөр. Бул жерде азыр ошол Таластан бери келип билим берүү министри Догдургүл Кендирбаевага кайрылуу жолдошту, бирок бул жака анчейин үмүт арткан жок. Анткени буга чейин бул министр айым өзү да Таласка барып, өз көзү менен ал жердеги учурду көрүп келген. Бирок жабуу боюнча ал мектеп-интернатты буйрукту өзү чыгарган. Азыркы бул чогулган эл президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден үмүт артып, алардын астына барып, өкмөт үйүнө же УКМКнын имаратына барып кабыл алуусун суранышууда. Бул Чалдыбар мектеп-интернатты эмне болуп жабылды? Мындан эске салсак, бир 2-3 жыл мурун ошол интернаттын имаратына, бир эле имаратка Манас жатак лицей деген Таласта да бир лицей бар, ошол лицей көчүп келип, интернаттын үстүнө жайгашкан. Мындайча айтканда, эки билим берүү мекемеси бир имаратта билим алат, бир имаратта жатат, бир имаратта тамак ичет дагы, бир имаратта эки директор болгон. Мындайча айтканда, эки деңгээлди бир жерге түртүп киргизип, жанагы тең менен деген нерсе жокко чыккан. Мындай көрүнүштү министр Догдургүл Кендирбаев айым дагы өз көзү менен барып көрүп, ошол жакта лицейдеги окуучулар да көрүп, бул жакта ошол жетим жана томолой жетимдер окуган жакты дагы көрүп, таанышып кеткен. Чогулуш болуп, кадимкидей эле эки тараптын тең коллективи чогулуп, өзүнчө бир жыйын болгондо, бирок ал жыйын өттү кетти, жыйындан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Жыйынтык болгону ушул мектеп интернат жабылсын деген гана буйрук чыкты. Учурда эми бул жерде тургундар, мындайча айтканда, бул жакта эми калктын эң эле аярлуу катмары. Ушул катмар учурда Бишкек шаарына чейин келип, бийлик өкүлдөрүнө, президенти Садыр Жапаровго дагы кайрылып, жардам сурап жаткан учур. Мен укпайсыңарбы, 300 орунду интернат болсо, анда 330 дейли сиздин айтымыңыз боюнча, ушунча окуучуну батыра турган интернат болуп атат, ушуга чейин, туурабы? Анда ошо мыйзам чегинде кабыл ала турган баланын саны 4 эле экен. Эми элестет, эми унутпай тургула. 4 эле турат, биз 4-өнү көчүрүп келдик, алып келдик, Эми элестетип койгула. 55 бала деп менде мына кагазда турат, текшерип келгенден кийин. Элестеткиле, анда 51 бала силерде өкмөт төлөп берип атат да, 220 сом тамак ашты, анан анча-мынча кийимин берип атат, интернатты өкмөт камсыз кылып атат. Мыйзам чегинде 4 баланын эле документи туура келет экен. Анан азыркы учурда АТР жүрүп атат, билесиңер, айыл өкмөттөрүн бириктирип атат. Биз айтып атабыз, эгерде ошол мектептер, кээ бир мектептер бош болсо, жарымысын бала бакчага айландырып атабыз. Оптимизация болсун, оптималдуу колдонолу деп. Кээ бир жерде мына өкмөт болгон жерде детсадты түзүп берип атат, салып берип атат, тамак ашын өзүңөр кылгыла деп атат. Мына ушундай биз мыйзамдын чегинен сыртка эчтеке кылган жокпуз. Бул интернаттын өзүнүн 11 гектар жери бар. 7,5 гектар алма багы бар. Уйлары бар болчу, мунун дагы Шаршембек сатып бергенден кийинкиси. Калган ошол убакта калаган мамлекеттик болчу. Азыр булар букташ эмес да. 55 бала мыйзамсыз окуп атат дегенге жооп бере аласызбы? 55 бала мыйзамсыз эмес, бул мыйзамдуу. Соттун чечими бар беле аларга? Соттун чечими да бүттүгү бар. Эмнеге мыйзамсыз болуп калат ал? Соттун чечими бар. Соттун чечими кече губернаторго тапшырдык. Соттун чечимин көрсөттүк губернаторго. Мына алып кел деди. Токтомун апарып бердик. Губернатордун колуна тийди, Колуна тийди мына губернатордун. Сиздер ошону көрбөй калдыңар бана.
биринчи документти карап көргүлө, соттун чечими мыйзам чегинде 4 баланыкы эле туура келет экен. 4 баланыкын алдык. Калгандары туура келбейт. Чечими мыйзамсыз деп атасызбы? Сот туура эмес. Эми ошол чечимди алып келсеңер, туура эместигин биз көрсөтөбүз. Азыркы мыйзам чегинде томолой жетим интернаттар. Ошондо билим берүү министрлиги соттун чечимине баа бересиздер силер, Биз соттун чечимине баа бербейбиз. Эгерде силерде сот ошондо айтып атпайсыздарбы? 55 чечими. Мени карасаң, соттун чечими деген, мына мен ошол интернатты бүткөм. Буларга чейин соттун чечими деген болгон эмес. Бул зацепка, интернатты жабыш үчүн капкан. Кандай бир жетим балага сот кандай чечим чыгарат? Өзүңөр ойлонсоңор, эмне деген чечим чыгарат? Тоголок жетим эмес а жерде. Ата-энеси жок, апасы жок, же атасы жок. Ушундай нерселер бар. Булар капкан катары соттун чечимин киргизип атат ошол жерге. А соттун чечимин ким чыгарат? Өзү жетим болсо, тоголок жетим болсо, баласы жок, же атасы жок, же апасы жок, опекунствосу жок болсо, ким барат сотко? Ким чыгарып берет ал чечимди? Бул даана капкан. Мына ушулар койгон капкан мына. Сразу качып кетип калды. Чынында жалгыз жетим бала кантип барат сотко? Кантип барат? Жетим бала сотко кантип барып, эмне деп чечим чыгарат? Жетимдиги аныкпы? Ким алып барат? Анын өзү апара турган кишиси жок болуп атса, бара турган жери жок болуп атса, ошол киши бар интернатка окуйм деп атса. Анан кийин ал сот деген канча жол карайт, канча процедура, канча процесс болот? Бул капкан 100%. Мына бул убакка чейин 30 жыл соттун чечими жок эле, жакшынакай эле. Мына мен да ошол жерде бүткөм. Мына иним бир тууган иним болот. 8-9 класста барып ошол жерде тапшырганбыз. Кадимкидей эле интернаттын өзүнүн уставы бар болчу. Атасы жокпу, апасы жокпу? Анык да. Ал сот эмнени аныктайт? Мен түшүнбөйм ушул нерсеге. Эмнени аныктайт? Бул деген 100% ушулар койгон, жанагы директор ким ана? Шаршенбек деген коюп, капкан кылыш интернатты жабыштын максаты, бул жабыш эмне? Дагы өкмөткө каршы сүйлөгөн болбойбу? Бирок жанагы Манас лицейи алда таластыктарын жаран, таласын жаран, алда кыргызсын жараны. Биякта айтып атпайбы азыр? Эмнеге антип атасыңар деп. Бирок а жерде толук кандуу контрактниктер окуйт. Түшүнүш керек ушул нерсени. А биякта жетим балдар болуп атат. Разницасы эми ошол жер түшүнбөй. Булар мамлекетке акча төлөп атат. Булар мамлекеттен жардам алып атат. Муну жок кылыш керек. Мамлекет деген жетимдин көз жашын караш керек. Ушул ошондо билим берүү министрлиги өздөрүнүн пайдасын ойлоп атабы? Бул жерде Акылбек Жапаровдун чечими бар. Ошол чечимге ссылаться этип, буларга чырагынан айтамды. Болду. Эмне десе, Акылбек Жапаров мындай чечим чыгарган, мындай токтом чыгарган, башка чыгарган, болду. Садыр Нуркожоевдун өзүнүн айтканы бар. Ар бир 7 областта интернат ушундай жетим балдарды ата-энесинен кароосуз калган, жанагындай аз камдуу болгон үй бүлөлөрдүн балдарын окутканга интернат ачышыбыз керек. Соттун чечими деген бул кийин эле ошол жанагы Шаршенбек деген ошолор аралаштырып, монтип, капкан кылып, эптеп жана интернатты жок кылыш үчүн чыгарган маселе. Бул эмне деп коет? Бюрократия деп коет. Бюрократия деп коет. Сен жетимсиңби? Жетиммин. Атаң жокпу? Атаң жок. Апаң жокпу? Апаң жок. Болду да. Кайсыл чечим керек? Соттун чечими өйдө туруш керекпи же Кудайдын буйругу мындай жетимдерге айнана мындай жөн эле бирөө өтүп бараткан бирөө жардам берет го? Килейген мамлекет эмес, килейген министрлик эмес, жөн эле мындай. Жөнөкөй жаран жетимдин башын сылайт. Жетимдин башын сылайт. Бул жерде башка чыгып атат. Мына бир нерсе айтпай эле коеюн дейсиң мына. Жана чоң жып бирөө жанагы орган опекиден барды. Орган опекада ким иштеш керек? Педагогикалык илими бар адам, туурабы? Ошол жетимге, ата-энеси жокко жакшы мамиле кылган адам иштеш керек. Ал бар алып алдында отурат. Машинанын алдында. Төртөө багажник эле отурат. Бирөө караган жок ошону. Мейли ал биякта эле турсун, ал кичинекей эле маселе, 4 баланын маселеси. Таласта 300 баланын маселеси каралып атат берде. Соттун чечими элестетсең, Таласта өзү общий жарандык тартипте 300 арыз турса, анан дагы 300 баланын арызын ал качан карап бүтөт? Качан карап бүтөт? Эмне зарыл? Соттун чечимин чыгарганга барбы бир негиз барбы? Жок да, анык да туурабы? Мына мен бул жетим болуп окуган анык да. Документин көтөрүп келип атат. Өлгөндү тууралыгын көтөрүп келип атат. Мына ачык эле айтып берейин, кара кагазын көтөрүп келип атат. Ажыраштым дегенин көтөрүп келип атат. Бирөөсү Кудай сактасын бир жумуштун кыйынчылыгы менен, жашоонун кыйынчылыгы менен кетип калган, талаалап. Жок. Анан буга соттун чечимinde эмне кереги бар мен? Такыр түшүнбөйм ушул нерсегечи. Атасы өлгөн, же болбосо апасы өлгөн, же бирөө мигрантка кеткен, же тияка кеткен, ошондой документтер фактысы менен турат. Мына кече мен атыраа көрсөтүлбөйдүбү? Сиздин атыңыз ким эле? Менин атым Анарбек, Рысулбек Анарбек. Бул министрдин орун басарычы буга чейин Чалдыбар мектеп интернатына барган. Барган. Окуяны жеринен көргөн. Эми бул жактан эмнени күтүп атасыздар дагы? Бул жактан эчтеке күткөн жокпуз. Булардын интереси биз жөн эле кайрылуу гана берип атабыз. Эртең Садыр Жапаров бизди кабыл алсын, биз фактысын көрсөтөбүз. Булардан кереги деле жок.
Буларда факт анкет бар. Өз көзү менен көрүп келген, живой көрүп келген. Булар эч чечилбейт. 55 адамдын 55 окуучунун Атасы жоқ, енесі жоқ, мына мен жоқ. Мыйзамсыз окуя, мыйзамдуу бүттүгү. Мыйзамдуу. Соттун чечими бар. 55 эмес, даже 62 болчу. Булар кыскартып атат. 62 так маалымат бере алган жок булар. Так маалымат бере албай атат. Ночкадан тамган жыттай списке ошак алып келип киргизгенде ким жеткизет? Мисалы үчүн жол киресине ким төлөйт? Эч ким төлөйт, жол киресине. Жол дегенде бага албайм десеңиз алып келиңиз томолор Жоқ, мен оқытышым керек окутушубуз керек Дальше. Бир эле нерсе. Министрлик эчтеген чече албайт. Бул зам дагы эчтеген чече албайт. Кыскасы биз жумушубузду процедураны кыра берели. Муну Садыр Нуркожоевдон башка эч ким чече албайт. Булар Бу жерде жетим балдарды биз алсыз болуп атабыз. А лицей ушунча бай анан бала эми ата энелүү балдар окуп атат. Лицейдин аты эмне? Манас лицей интернаты. Интернаттарды класс деп коелу, кайта эле Манас лицей мектеп интернаты кылып атат, лицей интернаты. Бу жерде дагы деле мындай. Эми Алар деген тандау бизге билимдүүлүгүн текшерип атпайбы? Конечно, ар бир мектептен жанагы Каймактардан тандап алып алса. Анан ал жерде азыр кечиресиз. Ассаламу алейкум, урматтуу министр орунбасары. Азыр эмне болжун? Жок. Хорошо, рахмат. Бул неме экен? Карап айткан, азыр мага маалымат берди. 4 толук жетим бала болгон экен. Аларды чүйгө которуптур, туурабы? 17 жетим бала, мен азыр так маалыматын билбей атам дейт. Алар ушу мектепте калды дейт. Балким бир мыйзамдын долбоорун даярдаш керек, ошонун баарын жокко чыгара турган. Эми ушуну жокко чыгарыш керек, азыркы чыккан 2018 чыккан уставды жокко чыгарыш керек. 2000 Уставды биз жокко чыгарбайбыз, биз мыйзамды жокко чыгарабыз. Анда да көпчүлүк колдосо. Ошол интернаттычы кесиптик билим берүү мекемеси кылса болбойбу, интернатты кылса. Себебинде бизде трактор бар, жерибиз бар, уйларыбыз бар. Болот, бардык вариантты карап көрсө болот. Машинабыз бар да. Болбогон эчтеке жок, бирок бир гана нерсени айтайын, депутаттар баары чечет деген заман өтүп кеткен азыр. Биз баягы анда да чече турган адамдар менен сүйлөшүп, кандай кылса болот жолун табабыз. Указания берсек анда аткарбайт. Ушуга ишенип коюңуздар. Закондо андай нерсе жок. Азыр биз ушундай бир законопроект даярдап атабыз. Эгерде комитет чечим чыгарса, өкмөт аткарышка милдеттүү деген. Азыр комитет чыгарса, рекомендациялык мүнөздө аткарбай койгонго акысы бар. Мен айтып коеюнбу? Садыр Жапаровдун өзүнүн сөзү бар да, ар бир областта бирден интернат болуш керек деген. Биздин президентибиз айткан сөздү биздин лицейге Манас лицейге барып киргенде Акылбек Жапаровдун кол коюп берген решениясы бар болчу экен. Ошонун решениясы аркылуу кирген экен. Ошондо биздин Ажоовдун айткан сөзүн да эки кылып атат бул жерде. Президентибиздин сөзүн эки кылып атса биздин сөзүбүз кантип угат деген нерсе бар. Мисалы карап. Президент Белес автобус чыгарганда 10ду шаргалабыз деп айттыбы? Айтты. Мэр аткарбай койдубу? Аткарбай койду. Мына кече АТР боюнча ар бир айылга бирден айыл башчы болсун деп президент айтты. А бүгүн жоопту көрдүңөр, аны айыл өкмөттөр четтеп койду. Аткарылбаучулар көп эле, эмне кылабыз? Муну биз чечпейбиз да. Ошон үчүн ал сөздөрдү да бир карап көрөлүчү, стенограммадан табыш керек. Ал сиз айтып атасыз. Мен кулагым менен уксам, парламентте көтөрүп айтайын. Макулбу? Жакшы болмокчу. Урматтуу көрүүчүлөр, чогулган эл эртеден бери министрликке барды, билим берүү министрлигине. Андан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине барды. Ал жак тиешеси жок болсо дагы ушул чогулган элдин үмүтү Камчыбек Кыршаевичти дагы абдан чоң экен. Ошол адамга барып атайын кат дагы тышташты. Ушул маселени да карап бериңиздер деп. Андан тышкары жогорку кеңештин дагы астына барып бир катар депутаттарга кайрылуу кылышып ал жака да кат жолдоп, азыркы учурда болсо президенттин администрациясынын алдына келип, президенттин кабылдамасынын алдында бул жактан кандайдыр бир жооп болобу, кандайдыр бир жардам болобу деген таризде ушул чогулган жарандар, айырылуу катмардын өкүлдөрү күтүп турган чагы. Саламатсызбы папа? Бул жака келдиңиздер да кандай болуп атат эми? Эми келгенде балам угуп атсыңар. Чечкүндүү болуп чечилип аткан жок. Эми ошону чечип берсе экен деп жалпы элчилерден суранып атырмын. Ага бул чыкпай эле чоңдоруңар кабинетине тыгылып камалып атса жоңкона чыгабыз. Азыр сиздерден мындай чыгып тозуп алыштыбы? Кандай болду? Кол алганда 14 күндө чечип беребиз деди. 14 күндө кандай болот белгисиз да? Белгисиз. Андан биз таластан бери бияка келгенде эле азап бизге. Десек, бу жерде шаарлык балдар келсин чечип беребиз деди. Эки бала окутуп атам. Бирөө 8-класс, бирөө 10-класс. Билбейм, балдар башка жака окутууну элестете албайбыз. Өзүнүн апаларындай болуп калды, аталарындай болуп калды. Ошол жерде
бир класс үйдө окуган агайлардын агайда эжедей сыйлап бир тууган бир боордой болуп калды. Анан башка мектепти киргизип, мындай баса көктөп, үстөмдүк кылыш билбейм аны. Эч немеге батыра албай атабыз да, түшүнө албай атабыз. Анан эми мынакей 2 ай калды окуу башталганда, ушул аралыкта бир жагына чечип берсе экен дейбиз. Балдарыбызды ыйлатпай, сыктатпай, башка мектепке кур кылдырбай, ошол эле мектебинен аяктаса экен деген ниеттебиз. Ата-энелер суранабыз сиздерден. Өзүңүздөр айтасыздар, жаштар келечегибиз деп. Алан жетим жетилет, алар деле бир жетилер, ошо мамлекеттин бир керегине жарар. Ошо жетим болуп калбастыр, алар деле окуйт жогорку окууларда. Ошо мамлекеттин бир бурчун тургузган азаматтардан болор, сиздерге рахматын айтар. Ушундай жардам берди элеңиздер деген немеңиздерди айтып чыгаруу ушул улуу кыздар делечи. Менде кызым бар, балдарым бар. Ошол жакта окуйт. Бирөөтө ошол жерге калып калса жакшы болмок, Чалдыбарды албай эле. Бир чечимге келер да. Сиз да ошол ой менен таластан бери келдиңизби? Ошол ой менен таластан бери келдик. Таластан бери кандай үмүт жетелеп келди бул жака? Алсак жакшы болот дейм, балдар окуса. Ошол жерге калып калса, көңгөн жеринде балдар окуйт эле да. Амсыздарбы? Менин атым Азат, жашым 23-тө. Буга чейин бийликке гана кайрылбастан, соц тармактардан да ошол жардам сураганбыз бийлик башындагылардан. Алар биз көрсөтүп аткан баягы биздин интернатта болуп жаткан окуялар боюнча көрүшүп атты. Байланышка да чыкканбыз, бирок эч кандай жооп ала алган жокпуз. Бул жерде не дегибиз келет? Биздин талас бийлигин сатып алышты. Биринчиден бул да. Бирөөгө жакшы көрүнөм деп башкаларды коргулушат атат да. Талас эле толуктай билет. Эгер интернат толугу менен кайтарылып, өз ишине кирсе, Талас облусунда жеткиликтүү жетим балдар аябай көп. Азыр мындай да. Бизде Талас облусунда айтканда өнүгүлүк областтардын бири да. Ал жакта дагы салына турган орундар көп, аябай Талас жериндечи. Пусть ошол жака барсын, башка здание салсын, ошол жака Манас лицейин киргизип кое берсин. Эмне үчүн даяр ошол туракчага алып келип туруп башка лицейди отургузуп коюш керек да. Анан мындай, анан эмнеге мынтип чогулуп көтөрүлүшкө чыгат дешет да. Мына эл үнүн укпайт. Элдин көз жашын укпайт. Сөзсүз түрдө бир жерде жардап салыш керек, же митинг кылыш керек, же болбосо бир жолдорду бузуп салыш керек, туруп салыш керек, бир айкай чуу менен чыкканда гана бийлик уга турганына, мына бүгүн дагы көзү жетип атат. Мына бүгүн кече түндө Талас шаарына мугалимдер, ата-энелер, окуучулар келишти. Мына уже бир сутка болгону калды. Эртеден кечке бир калп айтпасам бир 10 километр аралыгында басып өттүк. Жашнакай бийликке келдик, бирок мына өзүбүз көрүп тургандай имаратты айланып качкан министрлерди көрдүк. Ачык эле эми бул бизге кайдыгер караган өкмөт башчылары. Ачык эле элге биз ишенип, ушунча бизде канча бийлик алмашты, канча добуш берилди, канча добушту сатып алышты. Ошондо да бийлик ишенгенбиз. Мына бүгүнкү биздин акыбал өнүгүп аткан өлкөбүз деп мактанып төш кагабыз. Бирок эч качан андай болгон эмес. Эл ичинде көз жаштар угулбай келет. Мындан ары Жапаровдон прямой түз ошол Жапаровго эле кайрылабыз. Мына өкмөт иштеп аткан өкмөт, өнүгүп аткан биздин өлкө азыркы акыбалы ушундай. Берден чыксын Акылбек Үсенбекович болобу, президент аппарат жетекчиси болобу, бирөө чыксын, эл шайладыбы, элге жолуксун да ушундай турган керекпи? Же массовый чогултуш керек элди. Келип жолуксун да биз, же бийлик кетсин, же бул кетсин деген жокпуз. Келип жолугуп койсун да. Биз эл шайлаган кишиге элге жолуга албасак, каяка барса да качып алып кетип калат, бирке капсула салат да качып алып жөнөшөт. Эл ушерге келип турабыз кетип жолуга албай. Келсин да, келбейби, анда чыкпайм деп айтыш керек. Анда массовый келди, ушерде тура алалы, плакат көтөрүп алып. Президент жана помощдор туралыбы? Ошо керекпи мамлекетке? Канча деген күчтөр аңдып турат азыр. Биз деле ошол саясатын колдоп атырк президенттин. Чыгып жолугуп койсун да, кимисин болсо дагы. Жетим үйдүн балдарын бар ордуна коелу. Мыйзам тура эмес, кайры тура эмес, ошону айтып берсин бизге. Бери же болот, же болбойт деш керек. Качанга чейин жүрө түштү, элден качып. Тотош керек да мындай нерсени. Белгилерди окпоймун мен. Белгилерди айтып атпаймынбы? Кандай кагаз басып берет? 4 күндөн келгилебиз, кабыл алабыз, чыгарып беребиз деген. Эмнени чыгарып беребиз? Сиз эмнени чыгарып беремдиз 4 күндөн кийин? 3 жылдан бери жооп ала албай атабыз. Эжекелер. Ошол 4 күндөн кийинчи 4 күндөн кийин ошол биздин суроолорго жооп бере турган адам точно чыгып Байгелер биз кактайлы, ак же көп деген жоопту анан берели деп айтып атабыз силерге. Ак же көп деп жоопту айтабыз. Биринчи биз кактап алалы. Эми ошол болуп атпайбы? Эжеке,
жоопту берди министр жаптыбы азыр Сүйлөйлө туралчы, мен көтүп туралып, эчке сиздин так маалыматыңыз жок канан Жоқ, үшлемір тап кет, таштады, қаралған ештеке мәселе шешілген жоқ қой. Яул ала ке чейінден ошол эме маселени карап берди деп. Жоқ, азыр жауап қойды. Күткөнбүз. Каникулга Яул жөнөтүү. калгандан кийин дагы Акыркы 4 баланы мына кече жакында ошол жака жөнөтүп ийди машина менен. силер келдиңер биз уктук сначала биз изилдеп тактап эмне маалымат болуп атат действительно мен Абраздын берген маалыматы кандай аны тактап мен Абраз бергенде маалыматты так жана туура бердиби жокпу силердин арызыңар негизинде бардыгын иликтеп көрүп тийиштүү органдар менен бардыгынан маалыматты алып алгандан кийин анан же мындай же андай деп айтышыбыз керекпи азыр бүгүн эле 4 эл могу жерге 50 эл келиптир деп эле мамлекеттин bir ишти жүргүзүп атса 20 эл келсе баардыгын токтотуп артка жылдыра берсек анда эртең мамлекеттин өнүгүүсү кайка барат кичине убакыт бергиле да баардыгын талдап тактап туруп анан силерге бирдемке айта алды Аке, бир суроо мейли мына 4 күндөн кийин келди атасыз. Аке, мына 4 күндөн кийин келди атасыз, туурабы? 4 күндөн кийин мейли келелик да, азыр кетип 4 күндөн кийин келелик. Таркапчы. Байке, мен 4 күндөн кийин мен айтып атам. Азыр бүгүн эртеңден биз тийиштүү органга тапшырма коюлат. Биз биринчи маалыматты алып албайлыбы? Силерге жооп бериш үчүн биз определенный бирдемке айткандай болушубуз керек дейм. Мындай вопрос берели да. Эжеке, 3 жылдан бери Мындай вопрос берели. Азыр биз козгоп аткан окуя боюнча кандай информацияңыз бар дейли, баарыбыз. Кандай информацияңыз бар сиздин? Мына болду. Кандай информацияңыз бар? Сиз чыгып Эжеке, Кыргыз Республикасынын ар бир мектеби боюнча биз жакка билбейбиз. Канча мектеп бар Кыргызстанда билесизби? Жок, сиз айтып атасыз, 4 күндө ответ беребиз. Таласта башка мектептерде бар да, туурабы? Ар бир мектепке биз башка көз караш менен карабайт мамлекет. Баарына бирдей жана тегиз карайт. Талас областы боюнча жетимдер, жарым жетимдер үйү бир гана ушул. Анан кайтип 4 күндө кайсы окуяга силер ответ бересиңер? Байке. Информация жок. Эжеке, тактап алмайынча эмне кимди айтат? 3 айдан бери паника болуп атат. Мына эме телевиденияга да берип атат. Информациясы бар деп сиз чыгып ушунча адамга информация берип атасыз. 4 күндө чечилет деп. Эмне кайсы 4 күндө мен чечилет дебедим, 4 күндө маалымат алалы, анан ошого карата бирдемке айталы. 4 күндө 3 жылдан бери жүрөт, 3 айдан бери талас көтөрүлүп атат, Ананчы, алла жакта сиз маалыматтарды аласыз да. Бүт жалган маалыматтар. Байке, Бүт органдардагы бүт мен ошончо келбей койгула деген жерим жок да. 4 күндөн кийин биз маалыматтарды алалы, силер келгиле анда. Ошондо бардык маалыматтарды кылып алып, силердин оюңарды алалы, алардын маалыматын көрөлү, анан ошого карата силерге бирдемке айталы деген сөздү айтып атат. Таластан келип атат. Күнү мен таластан келип. Байке, кичине таластан келди, ал силерге чыгып биз эмне дешибиз керек? Болду, калды деген сөздү эч ким айта албайт да. Эми мен Абраздагы республика боюнча саясат жүргүзүп атат да. Туурабы? Ошол тармакка бекитилип, ишенип, бекиткен мамлекеттик жетекчи ал дагы. Байке, 4 күндөн кийин келели. Бирок 4 күндөн кийин келгиле ушунун баарын карайбыз. Анан кийин силерди угабыз, тилерди угабыз деп кагаз жазып бериңизчи. Байке, бет казачы мисалы бөлөк мамлекетке учуп кетип калса бир иштер менен да бет каза анда дагы 4 күндө бирөө. мен 4 күндөн кийин сизди Акылбек Үсөнбекович 4 күндөн кийин сени обязательно кабыл алат деген сөздү айткан жокмун да сизге. 4 күндөн кийин келгиле карайын деп атпайсызбы? Байке, биз маалыматты алайык деп атабыз. Маалыматты алайык деп атабыз. Түшүнүп атасызбы? Маалыматты тийиштүү органдардан алалы. Алар келсин, анан кийин тийиштүү керек болсо Минабраздын тийиштүү өкүлдөрүн чакыралы, башкасын чакыралы, анан кийин ошол жерде отуруп алып туруп, ошол жерге өкүлүңөр келсеңер, мисалы үчүн ошол маалыматтар так маалымат. Жалган маалыматтар бүт. Мен өзүңөр да келгиле деп айтып атам го, Байке. Эмне эле кайталап атасыңар? Ошону биз канчагын келейик, анда ошо мончансына келе. Кагаз жазып бериңизчи деп отуруп. Качан келейик? Өзүңүздү 4 күн 4 жылга созулуп кетчү ана Байке, дагы жүрө бересизби? Мисалы айланып. Келгиле эзилбейличи сураныз. Мен айтып атам. Силер келгиле. 4 күндөн кийин, Силер келгиле. Биринчи маалыматтар алынсын, ал жактан. Маалыматтарды алалы. Эмне болуп атат? Силердики туура, аныкы туура. Эми туура эмес болсо дагы бир жерге 200 бир 150 үйлүү алса эле макул сен үйлүү алсын деп эле кете бербешибиз керек. Мамлекет эми келсе так чечим кабыл алганга өтүшүбүз керек да, туурабы? Эки эл жыйылса эле коркуп эле эртең күнүбүздөн коркпой мамлекеттин алдыга жүргүзөт жыла турган саясатты жүргүзүш керек. Күнүгө келип арызы менен кайрылып, тигине кайрылып, бир эле киши отурган. Эми болсо 5 киши. Үчү элдин баары чогуу силерге зарылчылыгы барбы? Бизден чегинде чечип бар. 4 күндө ва мен айтып өтөм. 4 күндөн кийин түшүндүм мен. Ал саясатты мен Абраз жүргүздү, туурабы? Биз тапшырма коюп алдык да. Тетиги мектепти барып жооп салсын деп президент тапшырма койгон жок да, туурабы? Акылбек Үсөнбекович койгон жок. Тетиги мектепти барып интернатты жап деп, туурабы? Эми толук маалыматты алып алсынчы, анан кийин айталы. Ошодой силерге келип атырык да.
Байке болды, түшүндүм. Биз маалыматты алабыз. Ошого чейин убакыт берип туруңлар. Хорошо? Тийиштүү министрликтен да чакырабыз, башкаларды чакырабыз. Алар азыр Убакыт бергиле, иштейли. Бар алдоо жол менен кылып атышат. Алдоо жол менен кылган жокпуз. Биз айтып атабыз. Ага убакыт керек, иштеп чыгыш керек. Бияка келгенде эмне деп чечип берет эми? Биз айтабыз, баарын айтабыз. Айланып кетейин. Арыз буунду айтайын. Мен сизден сурадым жана. Сиз асырап алган бала десеңиз, ооба дедиңиз. Ана сиз аны эмне томолой жетим деп айтып атат десем унчукпай калдыңыз. Анда сиз жанагы опекунстводан отказ бериңиз, анан балдарыңызды өкмөт багат өзү. Сиз аны жетим. Сиз мага жана ошентип суроо бердиңизби? Мен алга. Ал видеого тартылып калган. Сиз мага. Опекунду. Бирок сиз эмнеге бакпайсың дейт. Сиз башында мынтип айттыңыз. Мен эки бала томолой жетим дедиңиз. Анан мен сурасам. Ооба, мен сурасам кайра айтып атасыз. Акырын сүйлөгүлө. Бул давлениеси бар, жүрөгү ооруйт. Акырын сүйлөңүз. Томолой 5 эмес 10 баланы багат. Томолой жетим. Мен катуу сүйлөп атам, же сиз катуу сүйлөп атасыз? Томолой жетим, акырын катуу сүйлөп атпайсызбы? Мен да катуу сүйлөйм. Ошондой жеткизип атсыз. Мен силерге жай эле сүйлөп атам. Ачылган интернат туурабы? Башынан. Эми ошо интернаттан чоңоюп келат. 2 жыл калды. 10-11 окута бүтөт. Анан кийин эми ошону бүтүрбөй лицейди алып келип туруп жабыштырып салдыңар, туурабы? Лицей бул эч лицей тууралуу сөз болбош керек. Карасаңыз апа, мындай. Ал жерде 320 орунду интернат, туурабы? Окуган бала 55. Туурабы? 4 баланыкы документи туура экен, биз аны буяка алып келдик, интернатка чүйгө жайгаштырдык. Калган балдардын сүрөттөрү командир ушу 4 балага бөлүндү эле. Аны нече бир машина менен алып келесиңер? Таластан барып которосуңар деңер. Эми бирден суроо бересиңерби же баары эле ысылдай бересиңер? Порядок приведите. Эми караңыз, мен сизге кайерден токтодум? 4 баланыкы туура экен, калганыкы туура эмес экен. Бүт мына жерде документтердин копиясы тура. Негизи интернатка кабыл алынган балдар томолой жетим деп мыйзам чегинде бекитилген. Томолой жетим болгондо сиз балдарды асырап алдыңыз да, туурабы? Мен асыраган жокмун, мен атасы жок. Жок, бирок сиз опекунство алдыңыз. Берген жокмун эчкимге. Опекунство алдыңыз. Анан сиз өзүңүз багышыңыз керек да. Ошол балдарга мамлекет пособия чегип берет. Табиясын деп бердим интернатка. Эжекелерине рахмат. Мен апа болсом, булар да апа болсун. Жаш кезинде агып Булар да ата болду. Чектеп берет. Жаш эмес айланан мен жаргап калган жок. Мен де пенсионермин. Ошо 5 балаңыз канча жашта эми? Биз талапты айталы. Талапты эле айткылачы, болду. Белек унчукпай турсаңыз талап. Тынчкыла болду, эчтеке Ошо мектепте ошо өз ордунан эле калтырып берди. Тынчкыла. Биз сиздерден суранып келели. Амашка мындай алып турбас. Кенен турсаңар сайлымда. Кенен эле алып турбас. Болду, Кенен турла. Жогорку кеңештерден суранып келели. Эгерде мейли жетимдердики болбосун, биздики уставка ылайык дал келбей атса, анда комплекс кылып эле өзгөртүп берип коюңуздар деп сунуш киргиздик эле, макул дедиңиздер эле. Бирок буйрук чыгып калды, интернат жоюлуп, Манас лицейник болуп калды. Эмнеге? Документти даярдаңыз. Документти даярдап коюш болбойбу? Азыр анан биринчи суроого жооп берейин. Сен суроо бердиң. Эмне үчүн билим берүү комплекси болбой калды? Өткөндө депутаттар менен талкуулаганда ошентип айтканбыз, туурабы? Эми биринчи негиздеме бул мамлекеттик билим берүү уюму. Туурабы? Анан эгерде азыркы убакта мамлекетте мектепте 320 орунду окуучуда 55 бала окуп атса, 55 бала по проверкасы мен кагаз түрүндө турат, доказан. Эми ал текшерилген да, сиз жөнтүрүңүз, аягына чейин угуп туруңуз. 55 бала окуп атат, туурабы? Баары кагаз түрүндө мына алып келинди, копиялары менен турат. Анан 320 орунду интернатты ошону кармап турууга болобу? Бул мамлекеттик билим берүү мекемеси. Эми кой туруңула, мен абасына айтетим. Белектин суроосуна жооп берип атам. Баарыңарга мен бирдей жооп бере албайм. Анан очередтеги эле эгерде менин күчүм жетсе. Анан биздин оптимизация кылабыз дегенибиз ошондой болду.
Эми Манас лицейине силер айтып атасыңар, атайын ушуну жасадыңар деп жанатан бери угуп атам сөзүңөрдү. Ушуну атайын жасадыңар. Атайын эмес. Алар деле ошо Таластын элинин балдары, ошо ал деле кыргыздын балдары, ал деле биздин балдар. Туура. Анан мамлекеттик билим берүү уюмунда 120 орундуда 55 бала эле окуп атса, 55 балага 49 мугалим болуп турса, анан эмне ошончолук балага талап жок экен да интернатка келгенге 320-ны толтура албасак, туурабы? Мен суроого жооп берип атам. Азыр эч кандай суроо бербегиле. Анан оптимизация деген болот. Эми ошол жерде мектеп лицей турат, анын да статусу өзгөрөт, лицей болбойт, мүмкүн болбойт такыр. Анын дагы жакында статусун карайбыз. Лицейде азыр лицейде билим берүү мыйзамы боюнча, эски билим берүү мыйзамы боюнча 8ден 11ге чейин эле. Азыркы 126 бала лицейде турган, алар лицейдин 8ден баштап 11ге чейин окуган балдар. Алар деле ошол силердин балдарыңар, ал деле биздин кыргыздын балдары, туурабы, өзүбүздүн балдарыбыз. Аларды силер лицей анан жанагы мен айтайын. Ошондой мектептерге лицей ачты. Мына номер 5 мектеп, белек өзүң билесиң, питаниясы 90 сом, 220 сом эмес. Калган акчасын ата-энелер толугураак тамактансын деп лицей акчасын толуктап ата-энелер өзү төлөп атат. Силердин сурооңорго жанагы эмне үчүн алар акча берип окутуп атат дегенге сурооңорго жооп. Эми балдары жакшыраак тамактасын деп алар жардам берип атат. Бирок кээде ооба класстын ичине оформить эткенге тияк дагы керектүү жерге класстын ичинде ата-энелер өз чөнтөгүнүн өз каалоосу менен берип атат. Бул мектептин жумушу, директор жасай турган жумуш. Мейли кандай болсо жасай берсин, буга запрет жок. Эгерде азыр мында деле турат, указда деле ата-энелерден акча чогултпа деген жери бар, Эгерде ата-энелер өз көңүлү менен мектепке жардам берсе, ал жерде запрет жок. Өз көңүлү менен. А мурун кандай эле ар бир ата-энеге бир цифраны салып койчу сумманы. Ошону отмендетилген. Бардык өлкөлөрдө мектептерге ата-энелер жардам берет. Анан силердин жанагы сурооңорго билим берүү министрлигинин алдында айттыңар, силер алар акча алышат деп. Мына акча алат деген суроого жооп. Дагы бир суроо. Кийинкиси, мисалы үчүн интернаттын уставына жараша 4 эле окуучу дал келип атпайбы? Алар азыр Токмокко көчүрүлүп келди да. Бирок биз билим берүү министрлигинин кол алдындагы мекемебиз да. Эмне үчүн 2018 жылдан бери эч ким текшерген эмес министрлик тарабынан? Эмнеге быйыл? Анткени Чалдоор мектеп интернатынын окуучулары 8-класска келип калгандыгы үчүнбү? Кеп мында эмес, азыр билесиңер да АТР деген болуп атат. Айыл өкмөттөрүн бириктирип атат, туурабы? Оптимизация жүрүп атат. Бизде өкмөт тарабынан ушундай анализдегиле кээ бир мектептерде окуучулардын саны чыкпаса, ошол жерге бала бакчаларды ачкыла деп атат. Бала бакча Кыргызстан боюнча 26,4 эле процентке камсыз болгон. Ошон үчүн биз ушундай оптимизацияны быйыл баштадык. Сурооңо жооп. Кийинкиси, эмне үчүн 100 жылдык тарыхы бар интернаттын базасын жок дегенде Чалдууар деген сөздү калтырып койбой, лицейдикин калтырып койдуңуз да. Ошого жооп бериңиз. Ошону Чалдууар деп. Эми эже жооп берип атат тиякта. Эмне деп? Жазам неге жасалган эмес. Эми эгерде азыр токтогула. Мен сүйлөп атам. Бирден суроо бергиле, мына белек берсин, баарысын берсин. Чалдууар деген атты күзгө чейин уставтары кайра алмашат мектептердики. Чалдууар деген атты берип койсок болот. Маселе жок. Хорошо. Жок, бес болот. Кийинки суроо. Балдары менен мектепке кабыл албайт. Неге кабыл албайт? Токтозоңор, тынчсаңар. Бирден суроо Аралашпагачы, аралашпагачы. Токтогула. Тынчкыла болду. Болду, личный сүйлөйлү. Могул буйрукта оптимизация деген сөз жок. 2024-тө. Антип туура эмес информация бербегиле. Биринчиден, экинчиден 4 эле баланы кытып атасыз. 55 баланын арызы жүрөт. Соттун чечими менен жүрөт. Бул экинчи. Үчүнчү, эмне үчүн? Бирден суроо. Мен берип атам. Суроо берелек. Мен суроо берелекмин. Аралаштырмаңыз. Мен суроо берелекмин. Мен сиз жооп берген нерсеге айтып атам. 4 эле болот деп атасыз. Бизде 55 баланын соттун чечими жүрөт. Экинчиден, сиз айтып атасыз, 60 эле бала болуп калды. Айрда 320 болуш керек. Ошон үчүн биз оптимизация кылып атабыз деп атасыздар. Туурабы? Ошол эмне үчүн 60 эле бала болуп калды? 2018-жылы жанагы директор Кулмантиев деген неме чыгарып алган? Устав чыгарып алган 2018-жылы. Тоголок жетимдер гана окуш керек деп. Ошонун себебинен 2018-жылдан бери мектепке эч кимди кабыл албай коюп атат. Маселе ошол жерде. Эгер
ошол устав жок болгондо дагы деле ошол интернат 320 окуучу боюнча тура бермек. Бул бир. Анан экинчиден могу жерде мен ушул буйрукка мен ушунчалык деңгээлде таң калып атам. Бул билбейм эмне деп айтышты да билбей калдым. Мына буйрукты карагыла. 2022-жылы токтом постановление. Мына окусаңыз мынакей. Аз камсыз үй бүлөнүн зээндүү балдары дейт. Бул эмне деген бөлүнүү? Бул эмне деген бөлүнүү? Ушуга жооп бергилечи мага мына. Зээндүү Манас мына менин күйгөнүм ушул эле. Манас лицейинде зээндүү экен. Интернатта зээндүү эмес экен. Мына кара бул эмне деген токтом? Оптимизация деген нерсени силер сүйлөй бересиңерби, сурооңорду бербейсиңерби? Сен мага комментарий берип атасың. Мен суроону бердиңби? Кайсы суроону бердиң? Мен комментарий берип атам. Сиз уже сизден жооп алыш мага жетиштүү. Жетиштүү. Анан суроо бербейсиңер. Мен бул жерде биз чече турган жер бул жер эмес. Азыр билбейм азыр. Жөн эле. Азыр мындай болуп атат. Сиздин сурооңуз, кечирип коюңуз мени. Сиздин сурооңуз баш айландырып топ тегиз коюп коюш керек болот. Болду, маселе жок. Мыйзам чегиндеги сөздөрдү сүйлөп атам. Суроо. Эч кандай сенде айлантып топ деген жокму? Суроо. Сиз сөйлөң. Сиз деген мамлекеттик кызматкерсиз. Кечирип коюңуз. Суроо. Могу токтогула, тынчкыла. Могу токтом, бириктирилсин деген. Буйрукту ким кайра артка кайтара алат? Эмне дегенди? Билим берүү Чалдыбар мектеп интернатын жоюп, Манас лицейин киргизет деген буйрукту ким артка кайра кайтара алат? Билим берүү министринде текшерүүнүн жыйынтыгы менен талкууланып туруп анан буйрук чыккан. Мындай болбойлубу? Эми жеке силердики эмес, Ысык көлдө Ак Суу районунун интернатында ошондой болду. Ал детсад кылабыз аны. Интернат кылбайбыз. Ошондо бизге окшогон мигранттын балдары, мисалы менин жолдошум жок. Менин 3 балам бар жалгыз башымда. Биздин балдар кайка барат? Может быть, биз балдарыбызды ошол жерге апарып окутат белек. Суроо берип атасызбы? Ооба, мен сизге суроо берип атам. Мен жалгыз бой энемин азыр. Менин 3 балам бар. Мен балдарым ошол жерде? Мен Таласта турам. Айылда. Мен азыр данный момент мен бага турган, иштеге карай турган адамым жок. Мен бир тууганымдын үйүнө алып келип балдарымды тыгып коюп, өзүм миграцияга кетип атам. Эгер ошол интернатта мен деле бүткөм, мен ошол интернат жарым жетимдер убактысында болуп турганда, ошол кабыл алганда балдарымды мен спокойно ошол жака тапшырып коюп, мисалы Бишкекте же башка бир жерде иштегенге мага мүмкүнчүлүк болот эле да, мен балдарымды көрөт элем мисалы үчүн. Мен бир жылда бир гана жол көрөм. Ушундай нерсени чечсеңиздер болот, сиздер суроону бүттүңүзбү? Мен бүттүм. Мен кошуп кетсем болобу байке? Мына ушуга эле. Мына сиздер канча санын азайтып атпайсыздар азыр 50 бала. Талас областына 50 бала деген мындай сиздин оюңузча кандай логикалык ойлоп, ой жүгүртүүңүз боюнча канча? 50 бала эмес, мен деле 3 бала байке. Мындай канча? Толук жетимдер жалаң караңыз, туура эмес да бул нерсечи. Сиз жетиштүү деп ойлойсузбу ошону айтыңызчы. Балдарды багып алабыз деп атат. Карап тургула эми. Биз Кыргызда мындай нерсе жок болсо, баласын таштап коюп, анан башка жакка кетип калса, менин баламды өкмөт багып бергиле, интернат уюштуруп деген жок. Ар бир билим берүү мекеменин уставы бар. Ошол устав боюнча иштейт. Бул эженин айтканына мен жооп берип атам. Билим берүү мекемесинин интернаттарынын атайын жобосу иштелип чыккан. Ошол жобонун негизинде иштейт, билим берет. Анан эми баары эле мен тияка кетет элем, менин баламды баккыла, менин баламды эч ким бага албайт десе, анда кандай болот анда? Устав деп аткандар ушул жобо, Устав деп аткандар ушул жобо. Уставдын негизинде жобо иштелип чыгат. Уставдын мазмуну негизи туура эмес болуп калыптыр да, значит. Туурабы? Бул атайын билим берүү мекемесинен юристтер аркылуу иштелип чыккан, бекитилген өкмөттүн. Мындай атайын кызыш үчүн интернет канча бул атайын элге каршы иштелип чыккан эмес. Ошону устав боюнча билим берүү мекемесинин иштөө аракеттери. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул туурабы эмес? Эми силер айткылачы, баарыңар ушундай катты жазгыла, ушундай ойлоруңар бар экен. Эми угуп турбайсыңарбы, эми сүйлөтпөй атасыңар. Туура деп болуп тургула. Силер ушундай маселенин баарын көтөрүп жазгыла. Биздин балдар, мен тияка иштеп кеткен там, баламды бага турган эч ким жок. Ушундай интернат түзүп бергиле деп өлкө башына жазгыла. Мына болуп жок, мисалы үчүн азыр мисалга келтиргенге болбойт да айлана. Сен деле балаңды бирөөгө
таштап койсоң болот. Жок, дагы жок. Просто эже окутса ой жакта билим алса деп. Билим алса айылдын ичиндеги мектептен айылдан чыкпай эле билим алса болот. Кана айылдан ким карайт? Анда айылда жумуш жок болсо, биз балдарыбызды канча багабыз? Каяка иштесе, же жумуш жок болсо, балдарыбызды каяка багабыз? Бирден бергилечи эле. Суроо акырын аягына чейин жоголо болчу, ушул нерсе аябай зарыл болуп атат. Кечиргиле. Мына мисалы үчүн биз жака чет жака чыгайын десек, Америка мисалы үчүн жакшы айлык төлөй турган, эми Европа деле азыр эми көрүп атпайбызбы? Россияда эле болуп иштеп чыгып жүрөбүз да биз. Россияда эле болуп эле башка эми болуп атат да, кыскасы. Ушундай квота болуп атат да биздер. Могу квотага салыштырмалуу окшош болуп атат да, азыр карап турсаңыз, мисалы үчүн 50 бала эле турбайбы? Квотасы болду, 50 бала болсо анда давай бул мындай чачырап чалалы деген эми мен ушундай болуп калганда бул иш. Бирок ушул 50 деген туура эмес да. 50дөн көп негизи. Интернаттын эмесине эметкен, муктаж болгон Талас областы боюнча байке. Туура ушул суроого жооп бериңизчи. Эми суроого сен бердиң. 50 бала деген болбойт. Талас боюнча 300дөн ашык деген цифраны мен угуп атам. Бирок логикаңыз менен жооп бериңизчи. Жобого туура келгени 4 эле бала болуп атпайбы? Реально. Жобо деген нерсеңиздер жайлап атпайбы? Соттун чечими менен келген, туура келген 4 эле бала болуп атат. Бул жакта турат. Мен тааныштарым бар да, айтпай эле коеюн аларды. Мына Россияда. Анан сиздин мисалы үчүн жалгыз бой ата эне болсо аны тугулук жетим деп айта албайбыз да. Жетим эмес да. Алар кароосуз калгандар, жетим эмес алар. Кароосуз калган ата энеси соттон адилет тутаган мен албайм. Кароо ата энеси бар алардын. Өздөрү отказ берген балдарды өкмөт багат. Интернатка алып ошолорду тугулук жетим дейбиз. Ата энелик укуктан ажыраткан. Эмне үчүн азыр мындай 8 класска чейин лицейдики 8 класстан ары тапшырат, туурабы? А 1 класстан 8 класска каяка окуйт? Эми көрдүңүзбү? Билим берүү мыйзамы 17 августта 23-жылы бекиген лицей деген статус жоголот. Жалпы орто мектебине айланат. Алар 1ден 11ге чейин киргизет. Азыр лицей мүмкүн ошентет 8ден 11ге эмес, 1ден 11ге чейин алат. Ошондо кыздар болатсыздар? Эмнеге интернатта ошентип койсоңуз? Интернатта лицейге эмнеге кыздар болсун? Жок, айтып атпайсызбы? Атын бердик Чалдыбар деп, күзүндө эгерде устав алмашса, силер айтып атасыңар, Чалдыбар деген атын кайтарса болобу деп. Чалдыбар деген атын кайтарабыз. Бул эми крайний вариантта биз таза 100 жылдык тарых жоголуп эле кетти да. 30 жылдан бери эч жерге батпай, куулуп, окуучусу асынып өлүп алган, лицейде эч кимге текшерүү албаган лицейге берип койгон, бул дагы өзү аябай туура эмес болду. Өзүнүн айылынан куулуп кетип атпайбы? Гүлшан эже, мына сизге суроода, сизге берилчү суроолор бар. Берсеңиз. Ат киши сүйлөп берсе, мы вас дали конкретно ответ, жооп от вас. Давайте. Болду. Болду. Буга сен. Гүлшан Абдылдаевага суроо, быйыл абдан жакшы текшерүү болду да интернаттычы. Корутунду чыгардыңыздар 2024 жылдын 21 майында. Эмне үчүн туура эмес чыгардыңыздар? Сиз төрайым болуп бардыңыз го. Корутунду мисалы үчүн. Мисалы 2018 жылы булар уставды бекитишкен, өздөрү бекитишкен мектептин директору. Эмнени айтты? Мен суроомо айтып, сиз корутунду чыгарбадыңызбы? Интернат деген 4 типтүү имарат, интернат деген метр квадраты дал келбейт деп. Бул жалган маалымат да. Бизде 2 имарат. Ошонун баарын өткөндө жогорку кеңештен да сизге айттым го. Ал биз өзүбүздүн деген биз иштелип бүтө турган справканы силер азыр ушуну айтып атасыңар да, жана мектептин директору. Ооба, корутунду чыгардыңыз го. Жок, корутунду чыгардым. Мисалы элементардуу түрдө. Белек азыр мына мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Элементардуу түрдө мугалимдердин поурочный планы жок. Элементардуу кое туруңуз. Алар мейли. Жок, алар мейли эмес. Биз андай мугалимдерди мектептен статья менен кетиребиз. Кетирсин, мейли мугалимдер жооп бербесин. Азыр окуп мугалимдердин журнал толтургандары мейли, Гүлшан эже. Журнал эмес. Жок. Мейли. Сиздин башындагы могу корутундуну карасаңыз, азыр кое туруңуз аке. Могу жерде сиздин корутунда да интернат типтүү эмес долбоорду атпайбы? Интернат типтүү да. Интернат типтүү. Экинчиден сиз жазып атпайсызбы? 4 корпустан турат деп. А бизде экөө да. Ушуну мойнуңузга аласызбы? Жок. Эмнеге? Ал анткени өздөрүнүн уставынан жазылып чыккан. Эже, кайыкта уставда 2 типтүү деп турат го. Салтанат эжеге да айттым го мен, Сырга эжеге да айттым го. Ушуну башка, корутунду башка. Ооба. Ушул жерде текшерип барып атасыз. Экөөнү чаташтырмаңыз. Уставда 4 деп жазылабы, 10 деп жазылабы. Сиз барып комиссия болуп текшерип бардыңызбы? Корутунду башка болуш керек. Жер калганы макул, ошол жер ката болсун. Ал жер ката болсун. Ошон үчүн сиз жоопко тартыласыз. Ошон үчүн тартылам мен. Ага мен да жооп берем. Ага да биз жооп беребиз. Анан ошонун ошол эле корутундусун негизинде Карак ичип барбызбы, жоопко тартылбайбы? Мынаки караңыз, эми. Карак ичип бардыңбы? Мен аллергиям бар, Мейли, ага.
Ызылдай өрбегилечи, ё-моё. Сүйлөп атам го мен. Эч нерсе азылып, бир нерселер токтоткула болду. Жок, Сиз айтып атасыз. 2018-жылкы уставдын негизинде 4 эле бала. Эми сүйлөп Ошол соответствует атасыз, туурабы? Биз ошол 2018-жылкы уставды жокко чыгарып бергиле деп атабыз. Түшүнсөңөр. Мектептин директору эмне кылат аны? Мен чыгарамбы? Бул министрликтодон кетип атпайбы? Жок, ал мектептин директору 2018-жылдан бери биз текшергенде мектептин директорун айтып атабыз. Вот почему до сегодняшнего дня соответствие не привели деп атабыз. Анткени мен катуу сүйлөй албайм. Эженин ушундай. Соответствие келтир. Эмнеге ушул убакка чейин соответствие келтирген жоксуңар? Объяснительный жазгыла дегенде мектептин директору качып сознание терет. Аякта бир эле гана эмес, дагы толтура өздөрүнүн мугалимдери дагы жанагы 93 мал деген өтүп кеткен директор, мурдагы мыкты директор, аны мойнуна калышыбыз керек. Өтүп кеткен директор. Өтүп кеткен эмес, өзү астафралла, өтө эле. Жок, адам мурдагы анан Кадырбек агайга эми анан Кангантиев келгенде 93 малды биз аны айттык да, булар мугалимдер өздөрү жаловаться этип атат. Хорошо, говорю, анан канеки 93 малдын эмеси десек, азыркы директор айтып атат 27 эле мага өткөрүп берген дейт. Анан хорошо, канеки 20 ал мал тоого чыгып кетти деп бизди алдады. Макул дедик, анысына да макул дедик. Анан жана балдар суббота воскресенье дагы кетет экен. Биз азыр миллион деген акчалардын баарын санап чыктык. Биз ошону сурап атабыз. Мына былтырдан бери кыйкырып келип атасың, директор. Бир жылдын ичинде почему не привели в соответствие устава? Сиз дагы тура эмес. Нет, чтобы прием. Нет, мен буяктын суроосуна жооп берип атам да. Анан почему не привели в соответствие деп атабыз. Если вы ошол соответствие келтиргенден кийин биз мыйзамдын чегинде ошол балдар мыйзамды алып калмак. Мен аны Министерство образованияга чакырып дагы до этого была Инаят эже исполнительная обязанность. Инаят эжени дагы биз чакыргандан кийин бул киши директорго өтүп кеткен. Эже ызылдабай, анан көрөкчө уставы приведите в соответствие деп несколько жолу. Бүгүнкү күнгө чейин өзү арыздан биз мына кышында да келдик. Кышында да келгенде мен аны менен айткам, уставды приведите в соответствие. Только тогда вы можете таких детей принимать деп ушинтип айткам. Ошону келтирген жок да. Азыр бүгүнкү кетире албайсыз. Ошо алар жетекчиликтин айынан болуп атат да эже. Бирок анан отурсаңар азыр да белек да, бул боюнча биз азыр жана УКМКга дагы анан правоохранительный органдарга бердик. Мейли алар өздөрүнүн иштерин иштей берсин, алар өздөрүнүн жаза берет. Анан бүгүнкү күнгө чейин жанагы дагы мугалимдер өздөрү айтып атат. Сиздердин мугалимдериңиздер айтып атат. Бизге да WhatsAppка жазып атат, министрге да жазып атат. Фасолдун эмесин оприходовать этилген эмес, жанагы чөптөр, анан жерлигин эмелер, акчалардын баары желинип кетип атат, каяка кетип атат деп бизге суроо берип атат. Ошону суроо берип атат. Ошонун суроонун негизинде биз азыр биз жөн эле чыгып келген жокпуз да. Ошон үчүн биз мектептин директоруна почему вы до сегодняшнего дня соответствие не привели? Ансын дальше мы еще не копали белек. Надо было копать. Нет. За нее уже страдает миллионы людей. Вот правильно вы сказали. За нее страдает много людей. Сиз Гүлшан эже ошону таластын кызы катары билесиз канча жок. Канча жетим бар экенин билип туруп, аны жоопко тартасыздарбы, камап салабы? Биз каршы эмеспиз да. Биз болгону сиздер билсеңиздер болбойт беле. Аз айтайын да. Директор жоопко тартылды, жумуштан алынды, интернатка милдеттин аткаруучу директор шайланды дагы. Билет, давайте я вам сейчас скажу. После этой проверки биз ал директорга выговор бердик. Приведите в соответствие. Дагы эле отурат да, силерге ишенип коелу эле элдин баарын көтөрүп коюпчу. Почему она не приводит в соответствие? Бул деген бат эле бүтүп кала турган нерсе эмес. Я поэтому сама говорю. Вы меня не слышите? Вы меня не слышите, Белек. Я же не руководитель. Белек, я вас в прошлый раз вы даже не хотели со мной поговорить. Мен сизге деген эметейин десем, что-то мындай башкача ответственность. Уж мынакей биз выговор бердик, болгондо да строгий выговор бердик. Но она до сих пор ничего не делает. Биз калп эмес. Калп. Сен мына жооп берсең, эмне үчүн сен ошо директордун кемчилиги үчүн эле интернатты жаап койдуңбу?
Жоқ, там нарушение же. Там финансовое Любой жерде нарушение. Финансовое нарушение, потому что эти дети, мисалы лицейдің балдарына, біз когда балдар менен сүйлөшкөндө, элементарды түрдө балдардан біз айттық да көр, булар мисалы мыйла сатып берилет, туалетный бумага барды сатып берилет, бүт сатып бериш керек. Бирок бүгүнкү күндө біз окуучулар нежеке біз өзүбүз сап келебиз деди. Дагы кое турмун. Мен клянусь, Сен айтып атпайсың ба? Ошо мисалы азыр сен бизге сен айттың азыр мугалимдер WhatsApp менен жөнөттү деп. Ошо WhatsAppты бизге жөнөтөсүң. Жөн эле жаманаттыгы бар мугалимдер. Жөнөт туура. Анан токтот. Мен бүттөйүн да. Коллективдин ичинен любой жерде чыгат. Оппозиция чыгат. Алар сага жаман. Анан директор ошонун баарын контролдош керек. Анан бу эмне мен контролдойм бу? Сен өткөндө комиссияга барганда аябай кыйкырдың да. Сен баланы сатасың, сен соттолосуң. 2018 токтой болуптур. 2018 жылы 2018 биз балдар детдом болуп калганын билген эмеспиз. Коллектив билген эмеспиз. Анан сен ошондо куратор болчуң. А эмне үчүн сен ошондо? Бир эле жыл. Ошондо бир жыл аспы, кагылайындар. Силер интернатка бир эле жыл болду. Мен сизге куратор болгоныма. Мени дагы прокуратура текшерет. Мынакей билек мен дагы айтып атам, мен сиздин камераңызга дагы айтып атам. Ошонун бардыгын соответствие должен приводить директор школы. Мен аны уруштум, мен сизди урушкан жокмун. Ал балдарды сирота деп туруп Министерство социального развитиянын базасына койгон. Ал жерге усыновление кете турган балдар соттун чечими менен деп айтып атат. Соттун чечими азыр кое туруңуз, билек азыр мынакей. Сиз журналистсиз, вы должны быть реально соттун чечими менен келгенде там только на опекунство ошол мектепке окусун деген эле соттун чечими. А усыновлениега ал ошондо ал балдар соттун чечими менен келген балдар 220 сом питаниясына кетет. Биз ошону айттык. Биз уруштук директорду. Биз сизди урушкан жокпуз. Мейли, аны урушуу бергиле. Директорлор урушат. Анан бизде 60 баланын соттун чечими бар экен. Барганда эле мындай контор текшересиңер да. А мисалы закон боюнча ошол соттун чечимин сот бузат закон боюнчачы. Ошо соттун чечимин бузбай туруп эмне үчүн интернатты биринчи жаап коесуңар бул суроого. Анан ушал түптүз жооп берчи. Эки баланы багажга отуруп келген багажга отуруп менде да запись бар. Биз да көргөнбүз. Азыр мынакей мына Башка тема. Toyota Land Cruiser'де вы знаете, что это 8-местная. Жок, жөнелеңиз, аны айтып береңиз, жооп береңиз. Башкасына, да, давай. Билек. Сактап калуу ушунчалык мүмкүн эмес болду интернатта. Чынын айтсаңыз. Азыр мынакей мугалимдердин, мына азыр мугалимдер биякта турса, действительно качество образованиясы өлүп кеткен. Азыр мен дагы сүрөттө жанагы балдардын чирип көгөрүп калган сүрөттөрүнө чейин бизде бар. Нандар бар экен, ооба. Нандардан чирип калып көгөрүп, анан мисалы ошол жерге эме зубной паста эмеле кое турган жерге баланын бут кийими антисанитарияда жатат. А бул эмне баланын укугун биз тебелеген жокпузбу? Шундуктан турмуздар. Ооба. Сүрөттөрүбүз да бар. Сүйлөгүлө. Тынчкла. Действительно, мугалимдердин баары качып, жаскыла объяснительный дегенде баары качып кеткен. 3 эле мугалим калып, это воспитатель, бир воспитатель, эме секретарь и врач калды. Мейли, мугалимдер кетсин, эже, директор кетсин, но интернетти сактап калуу ошончолук мүмкүн эмеспи? Билек сактап калуу бул мы эту школу хотим. Ошол эле жанагындай эле мүмкүн эме жанагы эмеси балдар болот. Бирок бул деген жана акылмандын прототипи болот. Мисалы, акылманда 7 айдын ичинде балдар англисче сүйлөп атат, жаманбы? Мейли. Отур билек азыр. Мына сиз вы грамотный человек, вы прекрасно знаете, сиз өзүңүз билимиңизди жакшы болгондугу үчүн сиз мындай азыр мындай тажрыйбалуу, я поэтому с вами разговариваю, да? Ошол эле жетим балдар барат, ошол эле биз азыр Манас лицей деген статусун алабыз да, Манас лицейдин өзүн дагы азыр реорганизация кылабыз. Анда эмнеге ошону элди момундай көтөртпөйт? Жок, мени уксаң. Жок. Мени уксаңыз буйрук чыгарганга чейин эле Манас лицей эмес. Мына билек азыр мындай бар да. Мен азыр да сизге айтып кетейин. Баланстан баланска эгер азыр биз Манас лицей менен интернат десек, Талаская область көтөрүлүп кетет.
Сиз аны прекрасно знаете. Кандай десе, кандай десе. Жоқ, билек азыр карасаң, потом там есть такие нюансы, бул государственное учреждение. Мен өзүм таластын жараны болгондуктан ошол именно балансты сактап калып таласта калсын дедим. А мы могли бы это и в Чуевский или Панфиловский или Узгенскийге которуп кетсек болмок. Мен өзүм катуураак Токтосоңор, болду. Акыры. Андай балдар мектепке окуса болбойбу? Болот. Төрт колдоп колдойбуз. Акылман сонун. Эже бирок сиз азыр тамай түшүнүп атасыз. Бул белек маяк менен сүйлөшүп, бул жай сүйлөгөн сайын заблуждениеге калып келе беле коңуз. Сиз алган билимди мен да алгам. Кечирип эле коңуз. Андай кылбаңыз, так жооп бериңиз. Мен уксаңыз. Акылман балдар, жетим балдар кайка калат аны акылман балдар болсо. Кактан жетим балдар бар. Бул эмне деген буйрук бул? Зендүү балдар, зендүү эмес, бирилерсе. Булай сактасын, антип заблуждениеге алып келбеңиз. Мен сиз менен биринчи жолугуп атам. Бирок азыр ушул жерден туруп чет өлкөлүктөргө мындай неграмотность көрсөтүп атасыз. Алдагыңыз келип атат. Виза деп квота берип атпайсыңар. Силер чет өлкөлүктөрдөн жаман болуп атасыңар да. Талас областына 50 бала деген, вообще ужас. Орусча. Ошондо мындайча айтканда, азыр Манас лицей деп аталып аткан жер, мекеме акылман боло турган болуп атабы? Эмнеге? Президентский финансирование. Башка мекеме жокпу? Эмнеге мисалы ошондой балдар бизде мисалы Таластын балдар андай мектепте окубаш керек. Жети лицей бар го бизде, 7 лицей бар го. Таласта. Аларды да калабыз алар. Эмнеге ошолордун башкасы эмес, именно жетимдер бар жер? Неге? 50 бала. Эмнеге жетимдер окубаш керек андай жерге? Окуй берсин. Но неге именно ошол мекеме? Именно. Потому что эки здания, говорю, два юридических здания в одном здании не бывает. Анда эмнеге жылдан бери окуп келгенде? Мен билбейм аны. Мен алган. Вот ошол. Оюңузчу айтыңызчы, пожалуйста, мына сиз 50 балага, ошол Талас областына 50 бала нормабы? Айтыңызчы, сиз кандай ойлойсуз? Эмнеге окуйт ал балдар? В смысле Талас норма? областы боюнча 50 балага эле деп атасыңар. Мындай өзүңөр Жок, 50 бала. Жерде 50 бала маселе эмес. Мындай туура түшүнгүлө. Азыр 100% заблуждение болуп атат. Жооп бербей эле коңуз. 100% заблуждение болуп атат бул жерде. 50 баланын манча бала, тигинче бала деп. Эми өздөрү чыгарган буйрук Манас лицейге келип кошулсун дегенди азыр министрликте иштеген киши эмне деп атат? Не бывает деп атат. Бул бир оптимизация деген сөз жок айылда. Мен да буйрукту окуй алам орусча, кыргызча. Токтоңуз. Сиз талашма, сиз сүйлөп аткан мен учукпай турдум. Экөөң кошуп койдуңар биринчи, анан кайра болбойт деп атасыңар. Биринчи, анан экинчиден 2018-жылы кайдагы бир жанагы ким офеле директор Коңгантиев деген айранды чалып кеткен үчүн Таласта 320 жетим бала страдать этиш керек. Мен ушуга таң калам да. 2018-жылы жанагы уставты ошолор чыгарып атат да, туурабы? Эмне үчүн ошодон биринчи баштабайсыңар? 6 жыл мурун Коңгантиев деген ушундай туура эмес устав чыгарыптыр. Мына, бергенче бер деп тур. Ошону жоопко тартсаңар, биз сүйүнүп калмакпыз. Анан туруп алып 2018 чыгып калган устав. Ой, ал эжеңер деле жакшы эле ал эжеңер деле жакшы эле жеди. Азыркы эжеңер. Бизге кереги жок. Ал эже жакшыбы, жаманбы бизге айырмасы жок. Силер керек болсо алып барып туруп, мякта, ой, укмуш деген кайсы бир мектеп бар мякта. 70-чи мектептин директорун алып барып койгула. Бизге баары бир. Болгону ошол интернет мейли жанагы санитария, антисанитария деп атасыз. Башка да текшергиле. Бирок сөгүштү туура кишиге бергиле да. Дайте мне номер телефона, я вам фотографияларды баарын салам. Санитариядан өскөн балдар. Мен уксаңыз, эмнеге качып атасыз? Мен качкан жокмун, сиз качып атасыз. Сиз кыйкырып атпайсызбы? Сиз кыйкырбаганда укпай атпайсызбы же? Заблуждениеге алып келип атасыз момча кишини. О белек жай сүйлөйт. Анан минтип эле түнө грамматиканы мен да жакшы билем. Кечирип коңуз, мен да жакшы билем грамматиканы. Антип заблуждение кылбаңыз. Биринчи, ошол токтомду чыгарган киши жооп бериш керек бул жерде. Экинчи, антисанитария дегенде директорду камап койбаган деп апарып туруп. Барып туруп, ким мугалим кайсы тура эмес, барып туруп камап кой. Бирок интернетти жойбогула да. Алып келип, ой, эшматтын бир немесин алып келип коюп коюп атасыңар да анан берде туруп алып. Нет, аны үчүн неге биз страдать этебиз? Балдар окуш керек да, туура. Балдар окуш керек да, ооба. Бирок Манас лицейине окугусу келген эч ким жок. Эч ким жок окугусу. Тем более Манас лицейинин өзүнүн кайрылуусу турат могу жерде. Биз Бакаята районуна барбайбыз. Бизге мугалимдерге алыс болуп калат деп турат мынакей. Телефондо деп турат. Ошону карабай. Бул жерде жанагы Чойбеков деген депутат дагы бар. Ал дагы бир күн болсо бир күн жооп берет баары. Туура чечим чыгаргыла.
туура чечим чыгаргыла. Мамлекет үчүн туура чечим чыгаргыла. 7 лицей бар. Мен сизге суроо бердим. Карачач эже айттыңыздар, президенттин лицейи болсо жаманбы деп. Сонунда 7 областта 7 болсо сонунда. А бирок эмнеге ошол 7 лицейдин бирөөсү эмес? Сиз айтып атпайсызбы? Эки мекеме юридикалык жактан мейли результаты жакшы. Ким Манас лицейиби? Сиз быйылкы результатты көрдүңүзбү? Олимпиада улуттукка чейин келгенин да көрдүңүзбү? Ооба, мейли ал ОРТларды текшерели. Бирок жашоо системасы, жашоо шартына карата алынган бала менен жаткандарын көрдүңбү өзүң? Эже сиз мен сизге билим жөнүндө айтып атам, сиз мага жаткандар деп атасыз. Сиз айтып атпайсызбы? Результатам лучше депчи. Результатам лучше. Ошон үчүн Жанышага эл мугалимин алган. Бирок ал кантип алганын аны деле эл билет. Эмне берип алып койгонунчу? Ал Кудайга турсун. Болгону результат жакшы деп атпайсызбы? Шартына жараша алган жетим менен билимин терип туруп экзамен менен алган баланы кантип салыштырса болот? Гүлшан эже, ошого жооп берсеңиз, ошол туурабы? Карабай атасыздар, мукташ адам. Ошону кантип результатын туура карадыңыздар? Аке, Биринчи класстан баштап ошол жака киргизе баштайбыз. Эмне жаманбы? Эже сиз жаман кайра эле лицейди коргоп атасыздар. Коргойсуз, сиз дайыма эле коргойсуз Гүлшан эже. Гүлшан эже дайыма эле колдойсуз. Айгүл эже биринчи сиз менен бар учурашат. Поварлар өй учурашат го. Эми аны элдин баары билет да, Гүлшан эже коюңузчу. Актанбаңыз. Тааныңыз. Алар сизди мындайча айтканда, о, Гүлшан эже келди болот. Сен айткансың, мен сени тааныбайм, честно говоря. Гүлшан эже. Сен айткансың, биздин айылдан, ошо Манас лицейин бүткөн, өзүң айткансың. Аны Аскат айткан, менен. Я вообще там даже не училась. Мен Советтер Союзунда бүткөм. Ооба, билем. Аны ким бүткөн? Губернатордун жардамчысы болуп отурган Кыял эже бүткөн. Жанышагайдын бир туган карындашы Жанузакова. Анын да тиешеси бар да, көчүрүп келип койгон. Анткени Шаршемби агайдын демек өзүнүн бир ишара байланышы болгон үчүн мейли алар прокурорго бериңиз, соттолсун. Эмне үчүн интернет сактап калуу үчүн чуркаган жоксуздар? Эже, Союздан бери келсеңиз. Лицейге бериппи? Азыр лицейге сиз айтып атасыз, интернет жоюлуп атат. Бирок лицейдин давай можно сабырды потерпи, эми сабыр кармап турабыз. Сабыр кармаганда деген 2 жылдан бери бизди кууп эле келатасыз го, кууп эле. Келген токтосоңор. Биз 2022-жылы августта келгенде да кыйкыргансыз. Министрликтен кыйкыргансыз. Эже, я не была уже. Ошол жерде биздин Медина бери келсеңизчи эже, Союздан бери чоңойсоңуз, чоңойдум деп атасыз. Мына кыйынчылык, ачкачылык болбоду эле жака. 90 канчанчы жылдар билесизби? Таласта. Сахар жок үйдөчү, мына барыбыз эле. Сахар жок үйдө. Май кымбат. Май жок дажечи эже, мына. Ошондой үй бүлөлөр аз деле бар да эже. Эми баарыбыз эле түгөл болбойт экенбиз да. Талас областына 50 киши вообще аз эже. Таластын кызы. Мына эже, мына эмнеге аны көрмөкчүн болуп атасыз? Мен деле азыр Акылдан мурун тамак жеш керек да. Акылдуулар тамак жесет да. Акылдан мурун тамак жеш керек да. Эже, жетимдер түштү эле бөлүп атпайсызбы? Акылдуулар тамак жасайт деп. Бул айтканыңыз кандай? Сизге суроо да. Мейли. Облуста жарым жетим үй бүлөлөр көп. Мына мен да жарым жетиммин. Ошол интернаттан чыкканмын. Биз интернаттан чыгып жаман болгон жерибиз жок. Ошол Кадырбек агайга рахмат. Убагында ошо интернатты кармап турган, солкулдатпай. Мынакей эми ушунча бала азыр эмнерде эң улуубуз, аксакалыбыз. О 76-75-жылкылар келип отуруп алдыбызда. Алдыбызда. Арказы мына кече 25-inde бүтүп чыккандар. Эми ошол жерде мисалы Манас лицей экен, макулмун мен агачы. Бирок Манас лицейин обязательно даяр мекемени алып жетимдерди сыртка тебип чыгарып коюш ал болбойт да. Ал жерде мисалы эми сизге вопрос мына. Бир да жетимди чыгарган жоксуз. Бирок эмнеге биздин ошол интернатта окуган 4 жетим бала, томолой жетим бала эмнеге бул жака келиш керек? Соттун чечими менен келген балдар. Жок, эми ошол мыйзамга ылайык болду. Мыйзамга ылайык болду. А бирок адан дагы бөлөк жетим балдар бизде таласта жеткиликтүү. А мейли Манас лицейи болсун, ал жерге акча менен окутулат, башка болот. Ал жерде не обязательно мен мисалы мен өзүм деле айтайын. Мен 300 сом кезинде кирип окуганмын башында. 550 сомго чейин барып, ошол жерден мен бүтүп кеткенмин, 9ду бүтүп. Эми сиз өзүңүз ойлосоз, адам мисалы мейли 1000 сомдон болсун айына бир балага, бирок 1000 сомго бир баланы ата-эне үйдө бир баланы бага албайт бир ай бою. А интернат багып келген ошол нерсени. А башка жетим балдар эртең окубай калыш керек да, билимсиз. Акчалуу байдын балдары какой-то бир
көчөдө жүргөн балдар окуш керек дагы. Эмнеге бизге окшогон жарым жетим, томолой жетим балдар окуй албай калыш керек? Эми суроо берсек болобу? Жок, азыр берилген суроого Гүлшен эже жооп берсин. Эмнеге окуйт, окуп алатпайбы балдардын баардыгы? Жок, албайт дейм. Окуп атат. Сиз мейли. Мен сизге по факту көрсөтөм. Интернатка баралык. Интернаттан нары мен лично өзүм машинаны да бензин расход полный мен өзүм көтөрөм лично. Карска кекиртеге чейин кирсем дагы. Мен сизге үйдү аралап туруп, мен сизге ошол жарым жетим, томолой жетимдердин үйлөрүн көрсөтөм. Кандай жашоодо? Үйүндө эмне бар, эмне жок? Сиз барам десез, мына барам десез. Туруп берем. Мына барам десез, барам десез. Тфе. Кудай сактасын. Мен ошол жерде авторитет аберимди сатсам дагы. Мен энелик меримди төгөм деп коюңузчу бир жолу. Пожалуйста. Таласта 65 айыл бар. Чоң айылдан 65 айыл бар. 65 айылда кантип баары бир акчалуу же башка болуп жашайт. Мен элементарно мына до сих пор айтайын. До сих пор мына 9-ту бүттүм, 11-ди бүттүм. До сих пор мен үйүмдө лично өзүмө тиешелүү нерсем жок. До сих пор айтайын. Мен сизге ошол талашка барыңыз, мен полный өзүм мойнума алам, мен сизге көрсөтүп берем. Качан барабыз? Салып кетели же. Мына окуучуларды Жак келген водительни багажга салып кетели обратно. Биз көрсүн ТТК бар. Канча болуп мына интернатта биз окуп жүргөн кезде 360 бала окуучу. 360 баланын 30 баласы домашний болчу ошол кезде. 320 бала биз жатаканада жатып тарбия алып ошол жерден окууну улантып чыкканбыз. Мынакей, мен ошол малда апам кайтыш болуп жаңы баргам. Мен почти что 0 менен барганмын ошол интернатка. Ошол интернатка рахмат да. Илайын деп сүйлөп атат. Коюңузчу же. Эми сизге суроо. Сколько можно говорить вам? Беле конкретно дипломатически сөздөрмө киргизсе да аны да укпай атасыз. А могул жерде жөнөкөй адамдын сөзүн да кошо укпай атасыз. Эркек башпы дейт. Эс алдыргылачы эжени. Эс алып турсун. Суу бергиле. Акыркы позицияңызды айтыңызчы. Акыркы позицияда, что биз азыр 1-ден 11ге чейин ошол мектепте толтурабыз. Манас лицей. Эми ал лицей деген понятияны биз алабыз, анткени мыйзамда жок. Качан алынат? Ал уже сентябрга чейин, августка чейин уже алынып калат. Эмне үчүн ошол жерге лицей деген понятие жок, потому что биз бүт лицейлерди алабыз. Бирок лицей ээлеп алды да. Жок, биз Жаныш агай ээлеп алды. Жаныш агай мына кече күнү түндө барып алып, чогулуш өтүптүр, видеодо жүрөт. Эже, көрсөтөйүнбү? Я верю. Я верите? Вы верите, да? Я вам еще раз покажу. Реально, оказывается, мне мында кыласыз. Анткени мына менде видео турат. Ал жерге барып ооба ичине киребиз. Ал нери көрмөңүз. Жаныш агай отуруп интернаттын ичинде мынакей кол чаптырып баарына мынакей жеңип алдык деген сыяктуу нерсе болду. Мынакей Өзгөрбөйт. Сизден нарушение. кире тургандар 5 болду. 5. Силеріңіз чоңдордон. Махабат эже кет. Бекболот аке кириңиз. Камера керек керек жок. Камера керек. Болду, анда силер макулсуңар, макул эмеспи? Хорошо. Камера Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин коомдук кабылдамасынан чыктык. Билим берүү министрлигинин орун басары Муратбек Үсөн Акунович жана Гүлшан Абдылдаева келди. Биз кирдик. Бүтүрүүчүлөрдүн атынан, Талас элинин атынан келген делегаттардан чечимди айтайын. Кайрадан кылдаттык менен, дыкаттык менен эки тараптын тең документтери абалы текшерилип, кайсыл жерден мыйзам бузулган бардыгы дыкаттык менен текшерилет. Андан кийин гана чечим чыгат деген токтоого келдик. Себеп дегенде бул абдан туура нерсе. Себеби бул учурга чейин интернет экинчи орунда калып, басылып гана келген болсо, азыр ачык айкын кылабыз деди. Мынакей Медер мырза кайсы кызмат аркаларын унутуп калдым. Айтты, бүтүрүүчүлөрдөн дагы кошулат, АТН дагы кошулат, билим берүү министри, УКМК, Финпол бардыгы кошулуп туруп текшерүүгө алынат. Бул биз үчүн дагы да болсо, азыраак болсо да жакшы жаңылык болду. Себеп дегенде бул күнгө чейин текшерүүгө алынганда жалаң интернет гана күнөөлөнүп жатып калчу.
Ал эми бул күндө азыр эми сөз беришти, бул дагы канчалык деңгээлде ишке ашат билбейбиз. Себеби мындай учурлар дагы көп болгон, барабыз, минтебиз деп. Эми бардыгы болгон убакыт күтүшүбүз керек. Мына бүгүн түндөп мен Чалдыбар мектеп интернатынын жамааты, бүтүрүүчүлөрү, окуучулары, ата энелери, Талас элинин талаптары кандай жазып каттоодон өткөртүп берем. Жана бизге коңгуроо келет. Мына комиссия бул күнү барат. Ошол күнү силер чогуу барып ачык айкын текшеребиз дешти. Бул акыркы чечим болду. Азыр мынакей биз бардыгына да түшүндүрүп беребиз. Ошону менен Таластан атайын келген, чет жактан келген бүтүрүүчүлөр, ата энелер, кайдыгер карабаган жарандардын мүдөөсү аткарылат деп ойлойм. Биз тарапка толук чечилди дей албайбыз. Четинен, мисалы үчүн биринчи эле биздин коркунуч 15 июлда келип Манас лицейине биздин имуштан баары өтүп бермек, өткөрүп бермекпиз. Ошол токтотулду. Бул биринчи жеңиш. Эми баягы бир 10 жеңиш болсо, ондон 3 жеңдик десек болот. Эми нар жагында жанагы комиссия түзүлсө, комиссия ошол жерден барса, ошол жерде биз өзүбүздүн чындыгыбызды, ошол жерде чыркырап ар жерде жүргөн чындыкты, ошол жерден прокуратура, жанагы укук коргоо органдары барат, бүттүгүнөн барат. 7-8 комиссия жанагы түзүлүп, мүчөсү барат дагы. Төрагалык кылган бул ошо билим берүү министрлигинин, жок, Кабминдин ошо билим берүү бөлүм башчысы өзү төрагалык кылып ошол жака бара турган болду. Анан ошол жерден 1-2 күн болобу, 3 күн болобу текшерүү болот. Текшерүүнүн негизинде андан кийин бизге чечим чыгат, Кудай буйрса. Эмнеге ишенип атабыз? Себеби биздики туура бул жерден. Бул жерде бул жетекчиликтин жогорку жагына жетпей калган да, сөз жетпей калган. Билбейт экен булар биздин интернат эмне болду, иши дагы жок экен. Анан булар ушул жерден эле жеңилди. Жанагы сүйлөп аткандардын баары жеңилди. Эми толук түрдө кагаздын негизинде жеңип алышыбыз керек. Биздин максат ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр дагы эле ушул өкмөт үйүнүн имаратынын алдында турабыз. Буга чейин жарандар чогулуп алып министрликке барышкан, андан тышкары бул жакка да келди, бул жактан жарандарды кабыл алуу боюнча дагы адамдар чыкты. Бирок бардыгы ушул Чалдыбар мектеп интернатында 2 же 4 эле томолой жетим бала окуган соттун чечими менен. Калган 60ка жакын окуучу мыйзамсыз окуган деген сөздөрдү айтып атат да. А бул жерде келген жарандар булар деген кече күнү эле Талас облустук өкүлчүлүгүндө жыйында болуп, ал жакта да ушундай бир 4 эле окуучу мыйзамдуу окуйт экен соттун чечими менен. Калгандары мыйзамсыз эле бул жакка кирип окуп атыптыр деген сөздөр болгондо, бул жарандар ошол 60 окуучунун, 60ка жакын окуучунун баардыгынын сотунун чечимин көтөрүп келип ошондой көргөзүшкөн. Учурда бул жака келишти, андай чечимдер дагы, соттун чечиминин дагы документтерин дагы кайрылуу каттарына тиркеп атышат. Бул жерде эми 14 күндүн ичинде карап беребиз мыйзам боюнча деген гана жооп болот да. Ал эми келген жарандар, Талас облусунан бери келген тургундар, аярылуу катмардын өкүлдөрү 14 күн дагы күтөбүз деп атышат. Бирок ошол эле учурда мектеп интернаттын имаратын бошоткула деген дагы билим берүү министрлигинен талап болгон экен. Эми мындан ары ушу жетим болуп чоңойгон балдардын маселеси чечилеби же жетим болуп чоңоюп аткандар дагы бир ирет өзүнүн жетимдигин сезишеби, аны убакыт көрсөтөт.